кеткенин келген туристтердин саны миңдеп саналат. Казакстан, Россия жана башка чет өлкөлөрдөн, Кыргызстандын бардык булуң бурчунан келген эс алуучулар үчүн көлдүн жээгинде көңүл ачуучу оюн-зооктордун түрү бар. Конечно, чагырдык баары. Баарына түштүк, коркуп түштүк, баарына түштүк. Көлдүн маанай жараткан өзгөчө бир касиети бардай. Жада калса парашютта жылмайып өтөт. Туристтер негизинен июнь айынан баштап күзгө чейин гана келишет. Бул убакта жергиликтүү тургундар менен ишкерлерге тыным жок. Курорттук аймактын башкы кирешеси келген туристтердин санынан көз каранды. Ушу сезон жакшы болуп атат, көп адамдар келип көбөйлөп жатат. Бой-боюна карап түзүлүп турган бүркүттөр да туристтердин келишин күтүп турушат. Чет элдик эс алуучуларды кызыктырабыз ушу кыргыздын бүркүтү менен таанып. Муну деген асмандан гана көрүүгө болот да, алгач анан буну колго көндүрүп, ата-бабаларыбыздын салтын улантып, кышкысын булар менен биз аңгылоого чыгабыз. Жайкысын болсо кызыктырып сүрөткө түшүрөбүз эти. Бул бүркүт 4 жашта бүркүт кумтүрек деп аталат. Оператор менен мен түшкөн бул сүрөттөрдүн баасы 120 сом болду. Багги деп аталган бул унаалардын ылдамдыгы саатына 60 километрди түзөт. Чолпон Ата шаарында багидром 2 жыл мурун ачылган. Жылдан жылга бул транспорттун түрүнө кызыккан эс алуучулардын саны көбөйүп жатат. Кээ бир учурда алар өз ара мелдештерди өткөрүшөт. Мы с Бишкека приехали отдыхать на Искуле. Биз Ыстыккөлгө эс алуу үчүн Бишкектен келдик. Багини биринчи жолу айдап көрдүк. Сезимибизди сөз менен айтып бере албайбыз. Адреналин, драйв, 2 километр жерде айдап өттүк. Бизге жакты. Да, непередаваемое ощущение. Адреналин, драйв. Баггини айдоо принципи жөнөкөй. Ал үчүн профессионалдуу айдоочу болуу шарт эмес. Эң башкысы газды тебип, рулду башкарууну билүү керек. Биринчи жолу келген эс алуучуларга инструкторлор жардам беришет. Чолпон Атада багидром жай мезгилинде гана иштейт. Анын ээси 14 жаштагы жаш ишкер Мухаммед Курбанов. Бишкектик жигит бул иш менен 3 жылдан бери алектенет. Обычный маршрут это 2 километра. Километр вверх, километр вниз. Жөнөкөй маршрутубуз бул. Мындагы 2 километрдик жол. Ал 500 сом турат. Багилердин мотору 270 кубтук. Булардын кубаттуулугу бир аз азыраак. Анан тоого алып чыга турган жолубуз бар. Ал жерде таштарды аралап, сууну кечип айдап чыгабыз. Бул учурда бир унаа 3,5 сом турат. Жолго 50 мүнөт убакыт сарпталат. Сейилдешибиз менен 1,5 саатка созулат. Там мы, получается, по серпантинам поднимаемся на гору, и там вид, хороший вид на панораму. Багги бул жол тандабай турган транспорт. Мурун ал эски автоунаалардын тетиктеринен жасалчу. Азыр баггини жөн гана сатып алса болот. Чолпон Ата шаары туристтик сезон башталганда жандана түшөт. Түрдүү мейманканалардан сырткары дээрлик ар бир үйдө ижарага бөлмөлөр берилет. Ошого келген туристтер табитине жана каражатына жараша бир күнгө киши башына 200 сомдон 200 долларга чейин жатакана тапса болот. Ну, в городе, в принципе, здесь есть все, что нужно. Погода главное понравилась, чистый воздух. Шаарда керектүү нерселердин баары бар. Эң башкысы абасы таза, аба ырайы жакты, тейлөө кызматы мыкты. Түгөнбөс экскурсиялар, жашоочулары болсо жайдары. Бизге бул жер аябай жакты. Өзү эс алуу үчүн 4 күнгө келгенбиз. Бирок бир күндүн ичинде эле эс алып калдык. Кыскасы, бизге жакты. Эсте калаарлык көп нерселер болду. Нам здесь очень нравится. Впечатления очень хорошие. И очень много их.
Шаардын жалпы калкынын саны 10 миңге чукул. Ал эми келген туристтердин саны 60 миңге чейин жетет. Светлана Михайловна Чолпон атага Казакстандын Караганда шаарынан жылына эс алганы келет. Нам многое нравится. Бардык нерсе жагат. Көл да жагат, шаарыңар да жагат, тоолоруңар да жагат. Мен бул жерге биринчи жолу келгеним жок. Совет мезгилинен тартып эле келип турам. Ошондуктан бул жер биздин эң сүйүктүү эс алуучу жайыбыз. Отдыха, в общем-то. Эң кичине эс алуучулар үчүн түрдүү оюн-зооктор каралган. Алардын баары шаардык жаш балдардын сейил багында жайгашкан. Туристтик сезон башталганда балдар үчүн кошумча эс алуучу жайлар ачылат. Бул эл аралык цирк Рула. Балдарга эми Диснейлендин каармандары көрсөтөбүз. Это Микки Мини Маус, Дональд, Спайдермен, Немо. А также аттар, балдар ат үстүндө ойнойт. Воздушный гимнаст бар, Бразилиядан келген. Ал абада өсүп, өзүнүн гимнастыгын көрсөтөт. Эми перерыв убагында балдар парашют учат, сүрөткө түшөт, маймыл менен түшөт сүрөткө, төө менен түшөт сүрөткө. И Диснейлендин каармандары түшөт. Эки сааттык программасы бар цирк Чолпон ата шаарына 5 жылдан бери июль-август айларында тынбай келип турат. Каптап келген ак булуттардын арасында араң көрүнгөн ала тоо, анын астында чалкыган ысык көл, жээктен бирин серин үйлөр, тал теректер. Бул көрүнүштү кагаз бетине түшүргөн Сабитжан аке Кыргызстандагы сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Анын ысык көлдүн кооздугун даңазалаган эмгектеринин эсеби жок. Кыргызстандын ардактуу ишмери Сабитжан Бабаджанов Бишкектин тургуну. Ал көлгө ар келген сайын Чолпон ата шаарын сүрөткө тартып турат. 93-жылы келгенде ал жерде эчтеке жок болчу. Как раз şu жерде сүрөт аткан, сүрөттөр бар. Ал азыр рохордон салып керес кезип кандай жакшы коомуз кылып койду азыр. Көп жерлер өзгөрүп кеткен. Бұрынғы саткан бал сүрөттөр акварелден сакталып калды, эми как эстелик болуп калат да алар. Сабитжан аке жашаган мейманканада ар кайсы мамлекеттен келген туристтер бар. Расил Шайфуддинов Россиянын Нижневартовск шаарынан келген. Есть друзья у меня с Киргизией, работаем вместе. Кыргызстанда досторум бар. Бирде сүйлөшүп отурсак, ысык көл деп эле мактайт. Анан интернеттен карап, бир жолу болсо да барып келели деп чечтик. Автоунабызга отуруп Казакстан аркылуу келдик. Элиңер жакшы экен. Ар бир улуттун жакшы жаманы болот. Жакшылар көбүрөөк. Милиционерлер бул жерде аябай жакшы экен. Жайдары. Бизде мындай милиционерлер жок. Токтотуп учурашып түшүндүрүп беришет. Кыргызстандын жаратылышы кооз. Бул жерде туризмди өнүктүрсө болот. Болгону силерде муну бийлик каалабай жатабы же башка себептер барбы билбейм. Бул жерде шаарды кандай сонун кылып куруп койсо болот. Жаратылышыңар, тооңар кандай кооз, элиңер жакшы, өмө жемиштер бар. Силерде баары бар. Санаторий очень хороший. Чолпон ата шаары келген туристтерде түрдүү сезим жаратат. Шаарда шарттар бар. Бирок өкмөт тарабынан дагы кичине аракеттер болсо жакшы болмок. Будет лучше. Назад, но, конечно, сразу же очаровал вид озера. И когда в первый день на пляже были, просто... Албетте көлдүн сулуулугу тамшандырат. Биринчи күнү көлдүн жээгине аны карап отуруп көзүм канган жок. Мен өмүрүмдө Кыргызстанга келген эмесмин. Бул мен үчүн башкача эс алуу. Айтмакчы, дарбыз, өрүк, мөмө жемиштер да аябай ширин. Кстати, еще фрукты необычайные, замечательные королевские абрикосы. Силерде жакшы музей Рухордо бар. Чынында жакшы музей. Бул үчүн 5 деген бааны койсо болот. Вы знаете, честно говоря, мы приезжаем только из-за вашего... Биз бул жерге көл бар үчүн эле келебиз. Көл чынында кереметтүү. Ал эми шаар болсо бир аз тазараак, жакшыраак болушун каалайт элек. Күнүгө эртең менен
шаардын тургундары көлдүн жээгин таштандылардан тазалап чыгышат. Кээде көлдүн астын тазалаганда туура келет. 20га жакын дайверлерден турган ыктыярчылар тобу көлдүн түбүн тазалап чыгуу үчүн чогулушкан. Иш башталардан мурун бир ирет инструктаж. Тазалоо иши башталды. Көлдүн түбүндө пакет, бөтөлкө, ишетилик, дагы башка чирибей турган таштандылар бар экен. Ыктыярчылар аларды оңой алып чыгышы үчүн бир жерге чогултушат. Мына эми баарын жээкке алып чыгышса болот. Бул кичинекей эле жерден чыккан таштандылар. Көлдүн жээгиндеги бул участок тазаланып калды. Суунун температурасы ошондой, бул 15-июнь болуп атат, муздагыраак болчу. Эльза Токтобаева акцияны уюштурган Бишкектеги Таза ысык көл кайрымдуулук фондунун жергиликтүү координатору. Бишкектен келет, өзлөрүнүн баары жумуштары бар, бирок булар кайрымдуулук акцияга катышып, дайверлер өзлөрү водолаздар. Ушу кайрымдуулук фонд былтыртан бери эле бар да, булар 25-30 кишиден турат. Алар фонд түзүп, быйыл эле регистрация болду, министрден өтүшүп. Райондук спорт комитетинин төрайымы Эльза Токтобаева учурда Чолпон Ата шаарында да дайверлер клубун ачкан аракеттенип жүрөт. Спортсмендерден, райондун, патриоттордон, ким кызыкса, ошолордон бир команда түзүп, тренер окутуп берем деп атат. Окутса, биз өзүбүз көлдүн ичин тазалап, кийинки муундарга таза көлдү бериш керек да, ташташ керек, туурабы? Оборудованиясы аябай кымбат экен да. Эми бул жерден проект жасалып атат, азыр ОБСЕге кайрылып, башка демирчүлөр болсо, ошолордон жардам сурап, ушу бизге база куруп берсе ушу жерге. Чолпон Ата шаарына чет мамлекеттерден спортсмендер машыкканы келишет. Көлдүн эмесинен 1600 метр турат биздин ысык көл району. Ошондуктан бияка көбүнчө Казакстандан, Россиядан, азыр Германиядан, Америкадан, Япониядан да келип ушул жака машыгышат. Эльза эже спорт жаатында көп жылдан бери иштейт. Өзү жеңил атлетика менен машыгат. Көптөгөн сыйлыктардын ээси. Мен азыр Чолпон Ата шаарындагы Саймалы таш музей коруунда турам. Мында таштын бетине чегилген түрдүү петроглифтер бар. Бул таштын бетине ата бабаларыбыздын аңылап жаткан кези түшүрүлгөн. Жаачылар, жырткыч хайванаттар, уруулук эм тамгалар, толку бою орнаменттештирилген эчкилер, бугулар жана башка ташка чегилген сүрөттөр. Коло доорунан орто кылымга чейинки археологиялык эстеликтерди Чолпон Ата шаарынын түндүгүндө жайгашкан музейден көрүүгө болот. Ал эми мынтип аба ырайы бузулганда ачык асман астындагы музейде жүрө албайсың. Ошондуктан биз шаардын борборунда жайгашкан музейге келдик. Мында шаардын түптөлүү тарыхы менен жакындан таанышса болот. Был такой провидец, которого звали Чолпон Ата. Бул жерде Чолпон Ата деген олуя жашаган. Таңкы Чолпон жылдызы, жылдыздардын атасы дегендей. Ал бул жерде жашап, адамдарды даарылаган. Ошондо элдер бул тарапка келе жатканда Чолпон Атага баратабыз деп айтып жүрүп, жердин аты да Чолпон Ата деп аталып калган. Мы идем к Чолпон Ата. Таким образом, это место стало называться Чолпон Ата. Музейде кыргыздын белгилүү инсандары, кол өнөрчүлүгү, ысык көлдүн флора-фаунасы жана башка нерселер тууралуу маалымат алса болот. Россиядан үй бүлөсү менен эс алууга келген турист Евгений Соколов Кыргызстанга биринчи жолу келди. Погода испортилась, сегодня вот дождь, потому решили посетить музей. Аба ырайы бузулуп, жамгыр жааган үчүн музейди көрүп кетүүнү чечтик. Музейде кызыктуу экспозициялар бар экен. Экскурсовод бизге кыргыз элинин тарыхын, салттарын түшүндүрүп берди. Бул жердин жашоочулары менен биздин турмуш тиричилигибизде айырмачылыктар бар. Балким ошого шаарда кошумча ыңгайлуу шарттарды түзсө болот деген эле бизде ой бар. Бирок жергиликтүү калк ушинтип жашайт экенин биз түшүнүп жатабыз.
Алардын жашоо тиричилигин көрүп, жаңы нерселерди билип үйрөнүү кызыктуу болуп жатат. Ее прочувствовать и познать что-то новое, нам неизвестное. Раушан Селеева музейде экскурсовод болуп 2 жылдан бери иштейт. Балыкчы шаарында туулуп өскөн кыз Чолпон Ата шаарына жакында көчүп келген. Такой необычный город, городок, где... Бул ушундай өзгөчө шаар, шаарча. Жайында бул жерде ар түрдүү адамдар келип, шаардын жашоосу кызый түшөт. Кыш мезгилинде болсо бул чакан, ыңгайлуу, кайсы бир деңгээлде салттуу. Баары бири-бирин тааныган, сый мамиле жасаган шаарча. Албетте, бул жерге жайда гана эмес, кыш мезгилинде да келип кетүүнү мен сунуштайт элем. Уютный, очень уютный город. Конечно, не только в летнее время, но и в зимнее время я бы советовала сюда приезжать. Быйыл Чолпон Атанын шаар макамын алганына толук 40 жыл болду.